Assalamu алейкум, менің көрүүчүлөрүм кандайсыздар? Туугандар, сиздер көрүп тургандай ушул участок сатыкка чыгып атат. Мына фундаменти да куюлган экен. Буюрса бул фундаменттин размери 14 12 болгон фундамент, мына чоң кылып, сонун кылып куюлган экен кожоюну. Бул участоктун общий аянты 20 сотик документ боюнча, а фактичне мындай адам чоң да, кененирээк. Анан фундаментин көрүп атабыз, туугандар мынакей өтө сонун түз болуп куюлган, калың болуп, негизи өзү үчүн куюлган да. Мынакей атайын ушундай балкалар чычтай турган жерин куюп койгон, анан кийин каалагандай бөлүп алсаңыздар болот комнатасын. Бул жакта болсо көрүп тургандай жанындагы мынакей, бул көрүп тургандай бул душевой экен да. Бул эркер эмес, бул ошондо душевой болуп калат экен. Жакшы, эми дагы бийигирээк көтөрүп көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жердин документи полный архитектура, госрегистр менен бардыгы толугу менен бүткөн экен. Бул өзү жакшы жерге жайгашкан, Покровкадагы. Бул Кызыл Туу көчөсү, туугандар. Кызыл Туу көчөсүнө барыңыздар, билсеңиздер керек. Жанына жаңы коңуш тамдар түшүп атат бул жерге. Тыныч жерде. Анан эми бул жака келиштин жолу болсо, бул Кызыл Туу көчөсүн билесиздер, Покровкадагы. Бир аз азыр өйдөрөөктө көрсөтүп беребиз. Азыр бир аз жамгыр жаап, шамал болуп кетти. Бир аз кооптуу болуп атат, ошондой болсо да бир аз өйдөрөөк учуруп берейик. Мынакей. Өйдөрөөк учурдук. Бул эми кичинекей балдарга мектепке барганга да жакын. Бул жакта мектеп бар, мектепти көрүп атабыз. Мектептин ар жагында мечит. Мечит бүт жака жакын да бул жерчи. Бул жакка болсо больницага чыгып кетебиз. Бул жак ошол трасса көчө. Ошол жак менен но Кызыл Туу көчөсүнө келип туруп, но Кызыл Туу көчөсү менен ушул жака келебиз, ушул участокко, туугандар. Мына оңой эле түз эле келесиздер. Бул жерде ошо фундаменттер коюлуп, ошо тамдар салынып баштады буюрса. Мына мен турган жер ушул 20 сотик. Документ боюнча 20 сотик экен, мына фактична келгенде адан көбүрөөк да. Суу мынакей эки тараптан келет бул жерге. Ошо эки тараптан суу ичет. Суу жагынан жакшы, туугандар. Эми өзүнө салган экен, негизи бул өзүм жашайм деп кожоюн. Анан бул жакта жок болгондуктан, сырткы иштеп кеткендиктен сатыкка чыгарып аткан экен да. Негизи ушул айылга деле келбейт окшойт. Так түптүз кылып, сонун кылып куюп койгон экен фундаментти, туугандар. Төртбүштүк аябай жакшы экен. Эми баазына келсек, баазын 1 миллион сом суруп атат, туугандар. 1 миллион деген жакшы да, бул фундаменти деген чоң болуп атат. Азыр семет баазы деле кымбат. Барыңыздар, түшүнөсүздөр. Ошол телефон номери негизи российский номер, өзү Россияда кожоюну. WhatsApp, шу WhatsAppка байланышсаңыздар болот. Только WhatsApp менен сүйлөшөсүздөр да ошондо. Эми актын сааты менен биздин саат менен 3 саат айырма зор. Ошо болжолдоп кабарлашып сүйлөшсөңүздөр болот. Азыркы уже жерлердин баары кымбат болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер. Бардыгын ошо реклама тартып атканда бүт эле кымбатка суруп атат да, туугандар. Жакшы жерге жайгашкан. Ошо жанында болсо тамдар түшкөн, сонун тамдар түшкөн, көрүп аткандай көрүсүздөрбү? Ар жагында болсо балдар иштешип атат. Ушул убакта ошону да бир көрсөтүп коеюнчу. Анткени эстеликке түшүп коелук дешип атат. Мынакей кол көтөрүп койгула, мени уксаңар. Түп кылып шоп аткан экен да. Эми ушу балдардын номерин сурап жүрбөз болду эми. Булар тааныбайт экен да. Ошол туугандар, мына участок ушул. Алып калганга аракет кылыңыздар. Мына өйдөдөн азыр эми бара жашынакай кылып тартып баштап атабыз эми, дрон менен да буюрса ар кандай вариантта тартып атабыз эми. Ар бир нерсенин услугасы бар дегендей. Ошол туугандар. Ошо кожоюндун номери турат, баштан аяк жазылып турат негизи. Ошого байланышып басын келишсеңиздер болот. Дагы мен жеткизе албаган маалыматтар болсо өзүнөн да сурасаңыздар болот, туугандар. Талас областы, Манас району, Покровкада, туугандар. Покровкада Кызыл Туу көчөсү. Кызыл Туу көчөсү. Мен да колум көтөрүп коеюн. Алысты жакын кылып көрсөтүп берип аткан, бардык жарнаманы чыгарып берип аткан мен Турар ТВ. Каналга катталып коюңуздар.